Gece açık olsun mu? Biz Melisa'dan geldik. Ne oldu? Üstünüze ağrısı düştü Ece. Sen bana ne kumbuturasın? Bana ne bak gelin, ne ötmeyin. Sen aktan atasın da ben aktanam bana senin. Саламатсыздарбы сиздер кайрадан телегүзөт берүүсүн көрүп жатасыздар. Бул жолку чыгарылышта Батирдеги кошуналардын ортосундагы пикир келишпестик жана мас абалында унаа башкарып, шаарды тегерине качкан айдоочу тууралуу айтып беребиз. Бишкек шаары патрулдук милиция кызматына белгисиз жарандар чатакташып жаткандыгы тууралуу маалымат түшүп, айтылган даректе карай багыт алдык. Ал жерге барганда бул жаранды кошунасы кемсинтип, тээп чаап, бирөөгө айтып өлтүрүп кое тургандыгын айтып коркутуп жаткандыгын билдирди. Ошол себептен милиция кызматкерлерин чакырткан экен. Эмти кошунаңызга кандай арыз жазасызбы, кандай? Арыз жазам. Мен арыз жазбасам эртең менин үстүмөн жазса, мисалы үчүн ошондо доомат. Не деп жазасыз? Эми кирген болгондой жазам да. Тепкени, неме кылганын ооба. Аял киши. Мен сенде берип жашатпайм эми дейт. Адамдар тап келип сени өлтүрүп жок кылдырып берем. Көрүп турасың. Мен айттым, алтымышка чыктым да. Эме кылган мен. Сен отурда Сен чачпасаң шерде жок кылбасам мен. Болмушпу же мындай жаштагы аял киши? Бир Сарыөзөндө постоянно бир иштейт, билбейм иштеген. Ичип эле кетти. Жакында эле кирген. Азыр кандай? Баса албайбы? Жок, басат, телиткенде жүгүрүп жүрөт, мастан. Мас абалда. Арыз жазасызбы? Жазам. 5-чи көңөрөс тегинде алып барыш керек аны. Жүргүлө. Көргүлө. Мен сатып азыр Байкал 502. Дооматты шамыкын. Gece açık olsun mu? Biz Melisa'dan geldik. Üstünüze ağrısı düştü Ece. Ağrısı düştü üstünüzden, ошон үчүн келдим. Açık olsun mu? Ал эми бул айымда кошунасы коюп жаткан дооматты койду. Андыктан экөө тең бири-бирине арыз жазмай болушту. Бирок жанатан айткан коркутуу, үркүтүү жана кемсинткен сөздөрүн милициянын көзүнчө да айтып жатты. Ben de zavalline cezayın. Çok mına. Çağırınız beri. Мына байке берди турат. Bergeliniz bayke, bergeliniz. Tahmina. Качан мен сага кол көтөрдүм? Ben mucede sizi çok Сен тееп атасың го? Жок кылып салам деп атасың го сен? Балдар чакырып. Сен тееп атасың сен. Бассың сен. Сен жок кылып кылып атасың. Мен сен атаңда кишимин. Mına sağa, uktun mu? Ana, көрдүңбү? Жүр. Болду мына. Ben kasıp alan çakırttım sana, aytçım şunu. Ya. Качып чыгып кетти го бала. Милиция чакырам дегенди. Kasıp alan çakırıp gitti. Kana, kaçıdan çakırıp gitti. Ya. İşik kana seni, gözünü çuktan ben sen. Sen degen ayak kişim bana niye kol götürüyorsun? Kanday akılın var aytçı. Sen niye kol götürüyorsun bana ya? Көрдүңбү? Мына. Sen bana niye kol götürüyorsun? Бана не бак gelin, ne ötmeyin. Sen aktan atasın da ben aktanam işik kana senin. Байкал 505. Çok güzel bir işik. Байке diyor. İşikti. Götürmeyeyim mi? Hazır bana çalbay durunuz men degen o mente. Emeler alıp ket otat meni. Men артымдан барыңызчы макул бу? Менин артымдан барыңыз. Berketçi ber. Kimden nasıl ya? Мына. Kimden nasıl attırın ya? Kimden nasıl attırın işek? Кызматкерлер эки жакты тең жакынкы милиция бөлүмүнө алып кетишти. Бул жерден да өзүн сабырдуу кармай албаган айым кошунасын алка жакадан алгандыгын токтоткон жок.
әркімнен ақша сұранып анан сен мынтип жүрүп турсуң деген үчүн мен сага ишина. Ақша сұранып жүрүп турсуң. Сен оштуксуң. Ишик кына. Өзүң тапкан салам азыр мен сен. Патрульдук милиция кызматкерлери тийиштүү кагаздарды толтурушуп, бул материалды тергөө бөлүмүнө өткөрүп берип, мындан аркы ишин улантышты. Эми кошуналардын чырын тергөөчү тергейт. Иштеге кыла албайсың. Ишик кына. Чага ачып коюң. Бул көчө шаарыбыздагы Жибек жолу Батыш авто бекетинин башы. Бирок бул жерден оңго кирүүгө тыюу салынган. Ал эми бул автоунаа жолчурактын кызыл түсүн өтүп, оңго кирди. Патрулдук милиция кызматкерлери унааны токтотууга буйрук кылганда, ал качып жөнөдү. Өзүңүздөр көрүп тургандай, унаа катуу ылдамдык менен жолдун өтө начар абалына карабастан качты. Мындайда кылмыш жасаган же мас абалында айтор бир күнөөсү бар гана айдоочу качат эмеспи? Андыктан шектүү унаанын артынан акмалоо милдет. Assalomu alaykum aka. Эмне качып атасыз? Унаа бир топ алыстыкка барып токтоптур, бирок айдоочусу жок. Анткени менен жарыгы өчүк, эшиги бек дүкөндүн тушкасын тарткылап жаткан адам көзгө көрүндү. Машинасы үчүн берип коюңуз. 500 сом байланышка байкал. Машинасы үчүн берип коюңуз. Телефон ачып Магазинге кирген жоксуз, качпай туруңузбу? Жок, качпайм. Машинасы үчүн берип коюңуз, жашынакай. 0709 51 Мен жаныма чоң арасызбы? 155 180. Ne deysiz? Мен үйгө арасызбы? Gel машина жака кел, таптым кармадым. Жүрүңүз. Жок, мен үйгө чоң арасызбы? Жүрүңүз, биринчи машинаңызды карайлы. Жок. Жүрүңүз, жашынакай. Жок. Түшүндүрсөң, биринчи. 8. Машинаңызды мас абалда башкарып жүрөсүз. Кайсы масал? Жүйөк жол менен тимой запрещающий знак повороткон буруп атасыз. Машинаңызды каралуу үчүн түнкүсүн машинаңызды карап үйүзгө айдаш керек. Ал жерден биз сизди токтоткон учурда сиз Башибекке качып атасыз. Каяка? Качып келип, Фрузеден бул жака бурдуз, Достоевский көчөсүнө. Ал жерден келип берген машинаны туштап, бул жерге качып кеткен жериңизден келип кармап атабыз. Бул жерде бардыгы видео тасмага түштү. Жүрүңүз, мыйзамга баш ийип, машинаңызды Хорошо. Жок, түнкү саат 4-тө кайсы магазин иштейт, тим более айыл. бул магазин сен Нурбек байкан магазин. Мен жашайдым мен. Жок, бул жерге кирелим мен магазин. Айдын Ошо бактан толуп. Машинасы түнкүсүн өтөң. Мени каяктан карап атасың? Сизди Жүйөк жол Акмыш көчөсүнөн токтоткон учурда сиз Бул кайсы көчө? Бул кайсы көчө? байланышта. Айке, сиз бул жерге качып келип машинаңызды токтотуп. Жок, азыр отур. Телефон чалайт. Сен анчалык эчтеке кылметпей жокола. Ооба. Жок, негизи да. Эчтеке качпайм. Буякка может меники цены акчалар. Ошо алыңыз керек. Сен фонарик күйгүзүлө берди. Күлүштөлө берип коюңуз, күлүштөлө. Жок, фонарик күйгүз. Мына берип турам фонарикти. Хорошо, жаныңызды алыңыз аны. Акчаны бар экен көрдүңөрбү? О, бар. Всё, көрдүк. Мен телефон чалсам болобу? Чалыңыз. Жаш жигит алгач моюн бербеген сөздөрдү сүйлөп, унаа меники эмес деп жаткандай. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин бул жаран келип, аны мыйзамдуу талаптарга баш ийүүгө чакырды. Ey bala. Мен тыштаган. Бер документтерди. Аз берем деп атпайм. Күлүштүү документти берип коюңуз баке. Түш. Айдоочу коюп, Алтынбек баке сизби? Очкеев. Өзлөрү сурап атпайбы? Бар эле машинада турган. Эмне бар экен? Ким билет өзлөрү бар экен? Каз бакеси, сизди наркология бөлүмүнө апарып, ал жерден медицина кароодон өткөзөбүз. Эгерде ичкендигиңиз тасталса, сизге 128 статьянын негизинде айыппул салынат. Сегизинчи категория. Машина отуруп коюң. Экмет. Айдоочудан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан аны наркология борборуна алып текшерүүгө туура келди.
Жоқ, ошол. Поворот запрещает. Ақмуздан қаяқты көзде кетті. Жем жолдан түз келіп тұрды. Қаяқты көзде түз. Вокзалды көзде. Молодая. Вокзал бер жақта, Фучка же. Қойбайсыз. Жоқ, мен уже сіздер маған түсіндіріп қойла мен қойып. Мен сізге жаңадан бері 10 жол түсіндіріп отырып түсіндіріп жатасыз. Мен қаяқтан келдім, сіз маған түсіндіріп қойыңызшы. Қаяқтан келдім мен. Көзде келіп күн батыш көзде айдадым ғой. Мен күн батыстан күн шығышты көзде айдап бардым. Какая разница? Ошо қаяқтан келіп, қаяқтан келіп баратам мен. Айтыңыз. Ростовский қайсы сен? Күн батыш жақта ма? Жібек жол, Ақмуз менен Жібек жол қайсы жерден кездеседі? Kesişmedi. Siz bilmeydiniz, көрдіңіз бе? Қайсы көше қаяқтан кездеседі? Жоқ, қаяқтан қол қойыңыз, сіз айтып қойыңыз. Бул жайга келгенде айдоочу спирт ичимдигин ичип алып унаа башкарып жүргөндүгү аныкталды. Бирок ал кызматкерлер менен талаш-тартыш пикирине өттү. Вокзал жаққа бұрдыңыз. Вокзал қайсы көшесіне бар? Қайсы көшесіне вокзал? Вокзалға запрещение бар? Жоқ, аяққа поворот нельзя, разворот бар. Байка, жақшылы айтып отырсыз ғой. Жоқ. Түсініп тұрбайсыз ба? Жоқ, поворот. Мен айтып отырмын, оқып тұрбайсыз. Жоқ, поворот нельзя, разворот бар, тұрау. Разворот жоқ аяқ. Аяқта Сіз разворот. о жаққа келдіңіз, қайда шықтыңыз? Разворот бар. Разворот бар. О жаққа келіп тұр, онан қайда шықпадыңыз. Поворот жоқ деді, разворот бар. О жерден көре аласыз. Именно, знаю. Неден көре аласыз? Камера бар. Маған өзіңіз таныстырып қойғансыз мұнда жөнінде. Жөні таныстырып қойғансыз? Таныстырасыз өзіңіз? Өзіңіз таныстырасыз ба? Өзіңіз таныстырасыз ба? Өзіңіз қачасыңар. Ушын түрлі қачасыңар, біздің мамлекеттен қачан. Мен, например, ешқашан өзім демей қылған жоқпын. Үнемді мойным алған, бірақ біздер өзіңіз тура бетке қойып бере албайтасыңар да. Сіз менен неметкенде таныстырғансыз ба екен? Ақмуз, ешқандай аяқтан жол жоқ. Елді келген жол жоқ. Ақмуз деген жол бар, бірақ вокзалға келген жол жоқ. Унаа айып токтотуучу жайына киргизилди. Айдоочуга протокол түзүлүп, көчүрмөсү карматылды. Мас абалында унаа башкаруу жана мындай катуу ылдамдыкта жарыгы жок тар жолдор менен айдоо өтө эле кооптуу. Эгерде жазатайып кимдир бирөөнү сүзүп ала турган болсо, айдоочунун өзүнө да, кырсыкка кабылган адамга да шор болот. Андыктан урматтуу айдоочу, рулга олтуруп жатканда спирт ичимдигин ичип алуу өмүрүңүздү өтө тобокелчиликке салуу дегендик. Третья взвода, третья роты. Ал эми бул унаа шаарыбыздагы Москва көчөсү менен каршы багытта бара жаткандыгы үчүн патрулдук милиция кызматкерлери анын артынан түшүп, Орозбеков, Киев көчөлөрүнүн кезилишинен токтотушту. Хорошо. Это же Рахат, как всегда, не положил, наверное, да? Башка жол кем? Айдоочу унаанын документтерин инспекторлорго жеринен бере алган жок. Андыктан унаа айып токтотуучу жайын карай багытталды. Жана жаныңыз толгондо терден эле белки нарушениеңизге протокол. Кызматкерлер BMW 750 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусуна 2 айып кагазын жазышты. Бири унаанын документтерин жеринен көргөзө албагандыгы үчүн, экинчиси каршы тилке менен бара жаткандыгы үчүн. Москва кирпич айдаган үчүн.